Share Channel YouTube каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттуулары. Чай сонун экен, Лимон менен. Мен да жашооңа бирөөнүн кийлигишин каалабайм да мындайчы. Эмне болуп ажыраштың эле, эмне болдуң эле. Мен 15 жылдан бери ушу бир эле суроого жооп берип кеттим. Эми ушакчыларга Кудай берди. Балам катары көрүп калдым. Бир күн карасам Максыдасыз, бир күн карасам Жалал-Абадта, бир күн Бишкек, эртеси күнү эле Ош. Ыраазы болгону ошончо, капа болгону ошончо. Сиз көп интервью бере бербейсиз, бирокчу мунун сыры эмнеде? Экинчи катташпай тургандай кылып сүйлөшөм. Интервью Ошто, Бишкекте, Жалал-Абадта эле алынат экен да. Туура? Ооба. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сизди көп күтүп Денсаулыгың жакшыбы? Чарчабай. Жакшы жүрөбүз. Күлүгүчтүү. Ооба, сизди күтүп. Азамат. Бисмилlah. Кандайсыз? Жакшы. Той. Мен акырында сизге. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Шүгүр. Өзүң кандай? Сонун жүрөбүз, иштатабыз. Сиздин убактыңыз аябай тар экен да. Ооба. Орозого чейин тойлор көп. Той көп, тынбайсыз. Чай сонун экен, Лимон менен. Өзгөчө. Сизди келет деп даярдадым. Дагы бир чайнак айтып кой да. Дагы бир айтып коелу, сөзсүз албайт. Ассаламу алейкум, урматтуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр. 7-чи каналда Coffee Time көрсөтүүсү жана ушул биздин берүүбүздү Share Channel YouTube каналынан көрө аласыздар. Менин атым Шергази Турдукулов, адаттагыдай эле. Буга чейин баарыңыздар сурагансыздар, бизге Гүлжигит Сатыбековду чакырып бериңиздерчи деп аябай көп болгон. Мына ошол жакшы ниеттерибиз ишке ашып, бүгүн биздин төрүбүздүн ардак коногу Кыргыз эстрада ырчы мырзасы Гүлжигит Сатыбеков. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Келип калдык. Чарчаган жоксузбу? Денсаулыктарыңыз кандай? Чарчабай калайын. Анан сиздин убактыңыз аябай тар экен да. Биз сиз менен байланышыш чындыгында бул жака чакырыш деле өтө оор болду. Бунун себеби эмнеде? Бир күндүк убактыңыз кандай өтөт? Эми график жыш аябай. Толо, мындай. Ооба. Ар бир нерсеге мындай план түзүлөт. Албетте 1 жылдык, 6 айлык, 3 айлык, 1 айлык, 10 күндүк, 1 жумалык. Ошондо бүгүнкү графигиңиз кандай түзүлдү? Бүгүнкү күндөгү. Бүгүнкү график эми ортодон сизге убакыт таптык. Эми азыр дагы бара турган сапарга чыгабыз, адаттагыдай эле. Жолго чыгат экенсиз, кайда сыр болбосо? Сыр болбосо кайка чыгасыз жолго? Жалал-Абадтан ары Бишкек. Жалал-Абад, Бишкек, Анда мындай алалы келиңиз, мен ушул көрсөтүүбүздүн башында, бул көрсөтүүбүздүн өзү программабыздын шарты ушундай, мен сизге кыска суроолорду берем, сиз ооба же жок деп эле тандап коесуз, Башта берелиби? Ырчы болгонуңузга кээде өкүнөсүзбү? Кээдеби? Ооба. Саясатка аралашуу оюңуз барбы? Жок. Сизди мактагандар көппү? Ооба. Айылдык кызга үйлөнүп белеңиз? Ооба. Ырчылык менен байыса болобу? Ооба. Концертиңизге эл келбей койгон учур болду беле? Жиниңиз келгенде сөгүнөсүзбү? Ооба. Ырчыларды той багып жатат дейт, ошол чынбы? Ооба. Аша чапкан күйөрмандарыңыз барбы? Ооба. Кылба деген нерсени кылып көргөн учурлар болду беле? Ооба. Калп айтасызбы? Ооба. Айтасыз. Телефон жалган чыгат. Жакшы. Гүлжигит Сатыбеков деле ыйлайбы? Ооба. Сиз үчүн дүйнөдөгү эң сулуу аял ким? Апа. Апа. Кайра көргүңүз келген кино? Кайра көргүңүз келген кино? Кайра көргүм келген кинолор өтө көп. Бирөөсү. Сиз тажабай көргөн кино? Чыңгызхан. Чыңгызхан. Сладости Багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Көпчүлүгү берген суроолордун акырынан сизге берип баштайлы, эгер даяр болсоңуз. Мен биринчи суроом, сиз кыргыз сахнасындагы мыкты деген 3 ырчы мырза ким? Эми мен ар бир чыгармачыл инсанды баалайм өтө. Бактияр Токторовду баалайм. Бактияр Токторов, Мирбек Атабеков, Керим Турапов. Ушул 3 ырчы мырзалардан, Жакшы. Буга чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча Старики разбойники деген топ ачтыңыз эле? Ооба. Ал дагы деле барбы же тарап кетишкенби? Старики разбойники деп. Алар бар. Барбы?
Кече Рахман Разыковдун ар бир айдын 6-сы долбоорунда ырдап атып, сиз ушул айткансыз да, бир мындай тамаша аралаш. Үйдө бекер жатканча бекер ырдап берген жакшыраак депчи. Ооба. Анан кээде бирөө мындай көрөрмандарыңыз бекер суранса деле бара бересизби? Ооба. Бара бересиз. Эмне үчүн муңдуу ырларды көп аткарат деп суроо беришет да көпчүлүк, эмне үчүн деп. Себеби эмнеде? Муңдуу чыгармаларды балким көрөрман көп жыйнайт. Же угуучуларыбыздын басымдуу бөлүгү муңдуу чыгармаларга жакын. Анан көп суранышат. Муңдуу чыгармаларды. Анан шаңдуу ыр жазайын десем деле ушундай кайгылуу чыгып кала берет. Сиздин жашооңузга байланышканбы ушулар көп? Жок. Байланышкан такыр жок сизге? Москва деген ырыңыз аткарганда мигранттар көз жаш төккөн да. Ооба. Бул ушул ырдын пайдалуу тарыхын айтып бербейсизби? Кантип жазып калдыңыз? Мигранттар көз жаш төккөндөгү сиздин эмоцияңыз? Москваны жазыш үчүн бир мигранттын образын кийип, ошо мигранттын ордуна өзүңдү коюп, анан жазасың да. Анын Жашоосун. Эми ырларды негизи ошентип өзүм бир каарман таап алам элдин арасынан. Анан ошол каарман өзүм болуп анан жазам да. Ошол кайгылуу чыгармалар дагы ошондой. Эми бир адамдын мындай жашоон көрүп, образын көрүп, ошол адамдын ордуна өзүмдү коюп, эми чыгарма жазганда ошол адамдар мындай көзүм элестейт да. Жашоосунун кыйынчылыгы, Сүйгөн менен ажырашкан бирөө же күтүп аткан бир адамдын образдарын таап алам. Анан ошонун негизинде чыгармамда иштеп чыгалат да. Ошол. Демек бир чыгарманы чыгарган канча убакыт кетти сизде? Канча убакыт кетти бир чыгарманы чыгарышка? Мисалы ошол эле Москваны чыгарганы канча убакыт кетти? Москва чыгыш үчүн канча? 1-2 саат талап кылган бул. 2-3 эле саат. Бат эле. Бат эле. Сөзүн өзүңүз жазгансыз. Ооба. Демек сиздин акындыкта өнөрүңүз бар турбай? Ооба. Эми акынмын деп айта албайм, мен өзүмдүн ырларыма текст жаза алам да. Өзүңүз, образды өзүңүз берип, текстти өзүңүз ошол образга жазасыз. Анан жигитке жетимишөнөр аздык кылат деп коет да. Кыргызда ушундай сөз бар. Ырчылыктан башка да кандай өнөрүңүз бар? Эгер сиз ырчы болбосоңуз ким болот элеңиз? Мугалим болмок. Кайсы? Дене тарбия мугалими. Дене тарбия спортко жакынсызбы? Дене тарбия бөлүмүн бүткөнмүн өзүм. Дене тарбиядан сабак бермекмин. Анда мен сизге дагы бир суроо. Элдер айтты эле да, сиз баягы Тико деген ырыңызды чыгарбадыңыз беле? Ошондо бир кореялыктар өтө бир ыраазычылыгын билдириптир дейт. Ошо чынбы? Ыраазычылыгын билдирген бизге? Мен бул жөнүндө укканмын бирок. Же бул жөн эле айтылган сөз беле озундагы? Балким ошондой. Андай ыраазычылык. Эми мен буну мындай тамаша иретинде эле кабыл алып койгонмун да. Кореялыктар ыраазычылыгын айтыптыр деп. Ыраазычылык айтты дешкен, анан мен мындай тамаша катары эле кабыл алып койгом. Себеби ал чыгарма ошондой бир тамашалуу ыр да. Анан мен дагы бир нерсеге таң калдым. Сиздин ырларыңыздын темасы бир мындай өзгөчө тема. Анан кайсыл темада ырдасаңыз дагы сөз популярдуу болот. Ошол эле агенттеги махабат. Ошол эле Тико. Андан кийин 18 жаш деп дагы ырдап жүрдүңүз. Кээде орусча айтканда современный да ырлар жарата бересиз да. Мунун сыры эмнеде, популярдуулугунун сыры эмнеде? Эмне үчүн ырдаган ырлар көбүнесе ушулдай бир популяр болуп кетет? Сиздин оюңуз боюнча. Ар бир нерсе мындай чын жүрөктөн жасалса сүйүп. Демек анын жыйынтыгы жакшы болот да. Чыгармачылыкка подход жакшы болуш керек мындай. Кандай деп коет? Жүрөк менен. Подходду кандай түшүнсөк болот мындай. Кошоматчылык, а? Чыгармачылыкка кылган мындай подходуң жакшы болуш керек да. Анан ушу жөнүндө эми чыгармачылык адам болгондон кийин бассам турсам ушу чыгармачылыкты ойлонуп басып жүрөм да. Анан баягы эми мага баары бир деген чыгармаңыз сиздин өзүңүз жашооңуздан алынган дейт. Канчалык пайыз чындыгы бар? Ошол. Эми ал чыгармада. Сизге чейин Алмаз Садаевди биз конокко чакырганбыз. Анан мен суроо айтты.
азыр YouTube'да ошол эми мага баары бир деп ал ырдап клип тартып койбодубу? 16 миллион просмотр, көрүү. Ол учурда кыргыз YouTube'на чемпион десем болот да. Өзүңүз буга чейин мындай клип тартайын деген ой болду беле ушул нерсеге? Ушул ырга. Эми алмаскара азчылык айтам. Ийгилик. Эми азыр Кыргызстандагы эң көп көрүлгөн клип алмастык болуп калды да. Клип тартканга деле убактым жок да. Себеби чакыруулар өтө көп. Жака дос тууган деген эми жакшылыктар болот. Такай баягы сапарда жүргөндүгүм үчүн мен үчүн мындай клип тартыштагы бир топ татаал да. Эми буну балдар өздөрү тартышат. Ырыңызга клип тарттык деп анан көрөм дагы чыгарылат. Клип купулуңузга толду, кандай баа берет элеңиз? Эми Сиз ойлогондой клип болду эми, сиз деле бул ырга өзүңүз айтып атпайсызбы? Мүнөздөмө берем депчи, мүнөздөмө бердиңиз да. Сиз ойлогондой клип болуп турбу же бир аз дагы кемчиликтери барбы? Эми мага баары бир клип. Кандай демек эми ошончо 16 миллион адам көрүп аткандан кийин өтө жакшы да бул. Мага да жакты. Сиз өзүңүзгө да жакты, Алмастын тартылган тиги казак Эрнар Айдардын дагы варианты жакты. Ал дагы өзгөчө клип. Сонун сөз болушу мүмкүн эмес. Сизге жакты демек, э? Анан айтып атпайбы, YouTube'да мен 300 миңдей каражат таптым дейт да ошол клиптен. Аш болсун. Аш болсун деп калдыңыз. Ошол пайда менен бөлүштүңүзбү десем, жок деп айтып калды. Эми Гүлжигит байкем ал нерсеге өзү унчукпайт деп. Чын эле унчуккан эмессизби сиз? О, молодец, деп алырын мындай. Мен ушу сеники дегенде эле мага эме кылып койду да, добро берип койду да. Анан ойлоносуң да, ушунчун Гүлжигит байкенин пейлигенен ушунчун чыгармачылыгы бийик, зоолуп бийик деп турат турбайбы деп ойлоп койдум да. Ошол эле момент башка бир ырчын ырын сураган мен делечи. Анан ал ырчы өзү чыкпайт же ырын чыгарбайт да. Анан эми келиңиз, мен сизге келерден мурда ушул Гүлжигит Сатыбеков менен мен маектешем деп сиздин сүрөтүңүздү интернетке жарыялап, ошол жерде күйөрмандардан суроолор болсо бериңиздер деп айтканмын. Ошол күйөрмандардын суроолоруна жооп берели. Бирок баардыгы эле бир маани маңыздагы суроолор экен. Бир эле маани маңыздагы. Мен сизге акырындан азыр бул жерде бир күйөрманыңыз жазыптыр. Гүлжигит Сатыбеков биз менен кофе ичет бекен дейт. Күйөрманын да кофе ичүүгө чакырар беле дейт. Эгерде чакырса мен чакыруусун суранат элем деп жазыптыр. Чакырасызбы эгер күйөрманыңыз болсо? Ооба. Анан үй бүлөсү тууралуу сураглачы, жеке жашоосу дейт. Көп суроолор ушул экен да, элдин баардыгы үй бүлөсү тууралуу, жеке жашоосу көпчүлүгү. Бирөөдүн мындай жеке турмушуна такыр киргизбейм да. Анан мен да жашоомо бирөөдүн кийлигишин каалабайм да мындайчы. Мен айта берип буну сахнага чыккандан бери кайсыл жерге интервьюга барбайын, эмне болуп ажыраштың эле, эмне болдуң эле. Мен 15 жылдан бери ушу бир эле суроого жооп берип келдим. Ал кайсы суроо? Ушу сен берген суроо. Баардыгы ушу суроого экен да. Гүлжигит Сатыбеков жашыруун үйлөнгөндө угуп калабыз дейт. Ошол чынбы же жалганбы дейт. Эми ушакчыларга Кудай берди. Эгер сыр болбосо кайсыл жашта үйлөнгөнсүз дейт. Жашыңызды сурайт, кайсыл? 24 жаш. 24 жашыңызда үйлөнгөнсүз. Жубайыңыз кайсы жерден болот дейт. Эми бул суроого сиз жооп бербейт болушуңуз керек. Үй бүлө тура айтпайм деп калдыңыз. Анан намаз окуйбу дейт. Ооба. Намаз окуйсуз, э? Учурда аялы барбы дейт. Билбейм. Сезимбек сиздин балаңызбы Гүлжигит байке дейт. Назгүл Исмаилова деген жүрөттүр. Сезимбек чыгармачылыктагы балам да, ушундай иним, балам, балам катары көрүп калдым. Чыгармачылыктагы балам деп коесуз. Чыгармачылыктагы сахнадан тапкан балам десем болот. Москвага качан келет экен концерт коюп дейт. Биз күтүп атабыз дейт. Москвага эми сааты чыкканда барабыз. Орозодон кийин Рахмаразыков бир долбоор даярдап атыптыр. Өтө чоң гала концерт болот экен. Ошондо барабыз. Күн менен түн теңелген күнү буюрса. Демек жайында. Ооба. Жайында Москва шаарындагы урматтуу мекендештер, бизди Москвадан көрүп жаткандар болсо, сөз түрдө ошол жай айында Гүлжигит Сатыбеков сиздерде конокто болот.
Анан көбү сурайт эми баягы мен бизге мындай жеке мамиле туурасында сүйлөшөлүчү эми экөөбүз тойдо көп көрүшөбүз да. Сиз мага тойго көп келип каласыз. Ырдап атканда Кыргызстан обондору деген сөздү көп айтасыз да. Бул радиого тиешелүү рекламабы же бул сөздү эмнеге айтасыз деген. Ушуну мен өзүм жеке берейин деп жүргөм сизге негизи. Кыргызстан обондорун көп айтасыз да. Өзүбүздүн тойлордо ошентип кыргыз ырлары жаңырган үчүн айтам анычы. Будан 10 жыл мурда башкача болчу. Bundan 10 жыл мурда чет өлкөнүн музыкалары жаңырчу. Өзбек музыкаларына, ошо чет өлкөнүн музыкалары. Билечүбүз бардыгыбыз. Эми азыр өзүбүздүн маданият өнүгө баштады. Ошого Кыргызстан обондор деп. Ошого эле мындай өзүм толкунданып, бийлеп аткандарды көрүп, алар менен түшүп мынтип секирип кошулуп бийлебесем дагы мындай жан дүйнөм бирге да эми ошо. Тойдо жакшылыкта канчадан бийлеп аткан болсо. Көп түшүнүп калат экен да бул баягы радиого эмет басым жасап атат. Радиого деле айтып койсок болот. Радиого деле. Кыргызстан обондоруна деп. Кыргызстан обондору. Анан Гүлжигит Сатыбеков тойго канчадан чыгат дейт да ставкаңыз. Көп ушуну сурайт. Түзүлүп айтып коюңузчу элдерге. Көп сурайт бизден канчага келип берет экен деп. Шаар ичи кандай, если район болсо, регион болсо кандай болот? Келишим бар да. Кайка чакыруулар көп түшөт. Мен кээде өзүм да түшүнбөй калам. Сизди бир күн карасам Аксудасыз, бир күн карасам Жалал Абадта, бир күн Бишкек, эртеси күнү эле Ош. Ушундай күндө сапардамын. Кудайдын куттугүнү сапардамын. Бирок Кудайыма шүгүр. Кудайым ырыскыны ар жерге чачып койгон экен. Айланып терип жеп жүрөбүз. Разы болгону ошончо, капа болгону ошончо. Келбей койдуң да? Капа болгондор дагы? Өтө көп. Алар баягыдай экинчи катташпай тургандай кылып сүйлөшөт. Кээ биринде жан дүйнөң ооруйт. Тескерисинче сиз капа болуп каласыз ал сөздөргө кээде. Адамдар андай нерсе айтпаш керек да. Адамдар кандай жаман сөздөрдү айтпаш керек. Жакшылык жасаган адам мындай акырына чейин жакшылык болуш керек да. Мисалы той жакшылык менен башталды. Аягына чейин жакшылык болуш керек. Эми Кудайым насип эткен жерге барасың да. Буйруган жерге. Кээ бир жерге барам деп дагы Кудай насип кылбаса бара албайсың. Кээ бир жерге барбайм дейсиң дагы насип кылып коет, барасың. Сладости багири тартуулай. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости багири фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Сиз көп интервью бере бербейсиз, бирокчу мунун сыры эмнеде? Мен көп Убактым жок. Интервью Ошто, Бишкекте, Жалал Абадта эле алынат экен да. Туурабы? Жабы. Баткенге барып интервью албайт экенсиңер да. Же Аксыга барып, же Токтогулга барып, туурабы? Демек сиз Токтогул Баткенде көп болуп калам деген. Эми Россияда болуп калабыз. Мен кээде ойлодум да, ушу Гүлжигит Сатыбековду же журналисттер капа кылып койгонбу деп. Андай эмеспи? Жок. Эмнеге капа кылсын? Демек ошол убактыңыз тардыгына байланыштуу интервьюну аз берет экенсиз да? Биз эми чыгармачыл адамдар кандай десек, бул эми мен эми өзүм үчүн эле жооп берейин. Биз түнү менен таң аткыча студияларда ыр жазабыз, чыгармачылык менен иштейбиз. Анан күндүз уктайбыз. Анан кечинде туруп алып пляжга жөнөйбүз. Кайра эле студияга барабыз. Эми бул шаарда болуп калган убактарда. Эми калган убактарда дайыма сапарда жүргөн үчүн интервью бергенге убакыт болбойт ачыгы. Концертти Бишкекте аз берип калдыңыз, эмнеге? Бишкекте деле 1 жылдыкын бир эле берип алабыз да 5-6 күн коюп. Ошко келип 10 күндөп концерт беребиз. Жалал Абадка барып жумалап. Ошо сиз концертти бир койсоңуз чын эле ушундай 5 күн коесуз да эл келбей койт деп коркпойсузбу же келбей койсо эле кое бересизби сиз? Ошону сурайын дегем ба, кээ бир учурда көп сурайт да, 5 күн катар коюптур кандай болор экен депчи. Бирок зал толот болуш керек, бардык күндөр эле. Ал жөнүндө ойлонбойт экенмин да. Концерт жөнүндө ойлоном да. Элдин келишин демек концерт жакшы өтсө да. Мурда клиптерди көбүрөөк тартат элеңиз. Демек бардык убакыттын тардыгы болуп тур да сизге көп нерсе. Мурда эмне үчүн клип көп тартылган? Мурда убакыт кенен болчу. Чакыруулар аз болчу.
Ошо тала түстө дагы ушинтип сапарда жүрүп чыгарма жазганга аракет кыласың, жазасың ошол. Баткенге да көп барып каласыз, көп кыдырып барып каласыз. Ар бир облустун өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Баткендиктер шайыр болот, ош берекелүү жер. Берекелүү жер эң сонун. Жалал Абад кандай десем. Жалал Абадтын да бир өзүнчө бир башкача аурасы бар. Эли да башкача. Бирок Ош менен Жалал Абад бирдей эле го да мындай. Өтө көп деле айырмачылыгы жок. Айырма жок. Тойлор деле окшош. Талас өзгөчө, ал жакка барсаң мындай. Этиятташың керек дейсизби? Башкача аура да. Ысык көлүбүз. Мен кече Нарынга барып келдим, Нарынга чакыруу болуп. Ресторанга кирсем 500 эркек отуруптур. Бир дагы аял жок. Ал ынтымак коому деген атайын нарын жаштардын коому бар экен ушундай. Мен өтө ыраазы болдум да аларды көрүп. Демек Кыргызстаныбыз өнүгүү жолунда экен да, бир башкача дух алардачы. Башкача аура. Мындай жаштар мындай талпынып. Мен ушунчалык таасирлендим да. Көп нерсе алдым ал жерди көрүпчү. Мен нарынды такыр башкача элестетчүмүн. Ынтымагына десеңиз, Керемет. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Ошол нерсе ар бир областта болсо, Борборубуз Бишкек. мен эми көбүнчө Россияга ушул жактарда көп болобуз. Чакырышат мигранттар. Чет жерде иштеп жүргөн элге көбүрөөк жакын экенсиз. Мен Байскеде Аларды зыярат катары барасың эми. Бордоштор барып көрүп, жакшылыгын бөлүшүп. Ошентип кабар алып турганга дагы адамдар керек. келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Элибиз менен коштошуп алсаңыз. Бардык ушул сизди күткөндөр аябай көп болду эле. Ошолордун бардыгына өзүңүздүн акыркы жакшы каалоо тилейиңиз. Рахмат, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтамын. Шергазы сага, күйөрмандарыбызга албетте. Ийгилик каалайбыз. Буюрса жакшылыктарыбыз алдыда көп. Ийгилик каалайм баарына. Жаңы чыгармаларыбыз бар. Анан эми Кыргызстан негизи өнүгүү жолунда элебиз. Кудайга шүгүр. Кече жакында Украинага барып келдим, мекендештер чакырып. Илимдүү балдар сыртта экен да биздин балдарчы. Да сүйлөшсөң жан дүйнөң толот да, ыраазы болот. Ошо жигиттерди көрүп дагы мындай кенен болуп калдым десем болот да. Буюрса бардык жакшылыктар, өнүгүү алдыда турат. Ошо ийгилик каалайм күйөрмандарга, баарыңыздарга. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Орозо келип атат буюрса, орозо кармаңыздар. Ошо ийгилик. Орозо айын кайда өткөрүп турасыз? Айылда. Айылда. 1 ай бою. 1 ай бою. Атам ажыга барып келген. Атам менен орозо кармап 1 ай ушул жанында намаз окуп, ушундай ниет план кылып атам буюрса. Жакшы, орозо кармаган орозобуздар кабыл болсун дейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин төрүбүздүн ардак коногу Гүлжигит Сатыбеков болду. Эң сонун кызыктуу маек, ачык айкын маек сонун болду деп ойлойбуз. Эми сизге ыраазычылык, ушундай убактыңыз тардыгына карабастан бизге келип, сыйлап, урматтап, катышып, ушул суроолорго жооп берип олтурганыңызга ычыр ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кофе Time көрсөтүүсүнүн алып баруучусу мен атым Шергазы Турдукулов, 7 канал жана ошондой эле Share Channel YouTube каналы. Биздин YouTube каналыбызга да сөзсүз түрдө жазылып коюңуздар, подписацияны басып, лайк коюп дегендей. Биздин башка демөөрчүбүз Багери таттууларына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Багери компаниясы ар дайым таттуу. Көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр. Сладости Багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же.
Share Channel YouTube каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгуроону да басып коюңуз.